Багыш уруусунун кезектеги жыйыны өзгөндө болуп өттү. Жыйынга ар бир уруулардын өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары, район облус жетекчилери, жергиликтүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү чакырылган. Иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулган. Ага 50дөн ашуун боз үйлөр тигилди. Келген меймандар нан туздан ооз тийип, концертке күбө болуп жатышты. Жыйындын жүрүшүн ырчы бийчилер коштоду. Бул өз учурунда мындагыларга жагымдуу маанай тартууланды. Иш-чаранын максаты элди биримдикке, ынтымакка чакыруу болуп эсептелинет. Ал эми Карабагыш уруусундагылар бул жыйынга өлкөнүн бүт аймагынан келип, калкты биримдикке чакырууну колго алышты. Бул эмнеге көпчүлүктү бириктирүүгө өбөлгө боло тургандай. Бүгүнкү жыйын бүт Кыргызстан боюнча уюштура турган бизге статус берилген эмес. Ошон үчүн бир уруунун урпактары чогулушуп, бүгүн бир ынтымак жөнүндө, биримдик жөнүндө сөз кылып, элибизди ушуга үндөп, анан кетели деген максат менен чогулуп отурабыз. Курултайды уюштуруу максаттуу деп мен ойлойм. Себеби биз элди биримдикке, ынтымакчылыкка үндөп атпайбызбы, элди чакырып атпайбызбы. Кээ бир элдин арасынан, омоксостатыныкка иштеп аткандардын арасынан анча-мынчасы чыгып алып, баягы бир карын майды бир кумалак бузуптур дегендей, элге башкача багыт берип, башкача туура эмес сөздөр сүйлөп алып атпайбы. Биз ошолорду бир жок кылышка аракет кылып атабыз. Тартипте жашайлык деген максат менен деле ушуну чогултуп атабызда өткөрөлдү. Салтанаттын жүрүшүндө ар бир катышуучу өз ойлорун ортого салышты. Ананда башка уруулардагылар, ананда башка уруулдагыларга Карабагыш уруусу боюнча маалымат берилди. Абаса майрамдык салтанатта айтылган манасчылардын деми көпчүлүктү алга сүйрөдү. Tepkedey bulgun bir жерге tekşiciyin kuruşup altın gülдүн boyunda. Ал эми концерттик программада акындар да четте калган жок. Алар да ырдап жыйындын катышуучуларына жагымдуу маанай татуулашты. Gülдүн boyunda tegerekte turuşup tepkedey bulgun bir жерге tekşiciyin kuruşup altın gülдүн boyunda. Ал эми концерттик программада акындар да четте калган жок. Алар да ырдап жыйындын катышуучуларына жагымдуу маанай татуулашты. Кымырылып кынтайып кызың башка партия. Ошондой болсо туугандар алар жакшылык кылбайт калкыма. Андан көрө туугандар кыргыз бир болсун. Асмандан тийген жаркырап ачык асман күн болсун. Жер жайнаган гүл болсун. Ала тоо кыргыз калкымдына атагы жакшылык жактан дүйнөгө жаркырап чыгып күн болсун. Эми той берип жаткан бүгүнкү Карабагыштык туугандар, айланайын дүйшөң дос,
Бүгін тойың жатат бапырап, келген елден барасың ұлы жүғарасың ұрмасы менен шатырап. Ақсақалдар барыңар, ашылсын тадай бағыңар, заманабыз тынш болып, есен амандай болыңар. Аттала тоғырғыз қалқымдың егемен бөгіргіз жалпымдың, алдыға басаң дайма шыдыр болсын жолыңар. Не деген сол сөзді төктіңіз, жаңғырдай жау өттіңіз. Саясаттан санат теріп бір-екісін соқтыңыз. Бирок шындықтың айтып ырғылды, төккенде да шырғылды. Ынтымаққа шақырып, айтылыңыз да тағайым алдын өгөстэй ұмтылды. Сіз айтқан әрбір сөздері жетсе екен деп мынаке, өзгөртсе екен өзгөне. Саясатты мындай ғой, емі төкмақынды тыңдай ғой. Ұстатым айтып атқанда, енненің айтып мынаке, арт жағында тұрайын, андан көрі сіз айтқанда елге көңіл бұрайын. Қары жасың аралас теңге көңіл бұрайын. Қалпағын киіп башына, көрініп көзге татына, елімдің ойлы ертеңін ағала басқан чачына. Алтындай болған аталар жолығын салып мынаке, үй бүлігі береке, үйіп тұрған апалар, уыл қызын небере сүйіп тұрған апалар. Қуанып бүгін қарасам, жан дүйнөсің еріптір, аялдардан еркектер бүгін аябай көп келіптір. Ошолордун бүт барын комузга салып мактайын, жан дүйнөсү кубанып семирип турган аталар, стадионго күлүк атын теминип турган аталар. 45-жылында немисти барып жеңсе да, үйдөгү кемпир немистен жеңилип турган аталар. Амансыңбы кандайсың, Кудайым сүйгөн жандайсың, улуугаң урмат деп айткан, макалыңдан айланам, жасанып кийип кел айткан, чапаныңдан айланам, периштелер ойногон барыңды сакалыңдан айланам. Мен жеңилген кемпир немистен деп ырдап атсам биякта, картайганда сени да көрөмүнүкө деп тияктан аксакал турат тиякта. Айланайын аталар, күлсө экен дегеним, эскерип ушул күндөрдү жүрсө экен дегеним. Ата деген асмандан келен инсан эмеспи, апа деген деңизден да терең инсан эмеспи. Бир кезде кан карабагыз аталар, бир өлкөбүз болсун деп кайгырып мына ушул күнгө жеген инсан эмеспи. Ошолордун мынаке айтылың өзгөн жерибиз, жыйналып бүгүн мынаке көрүп турган элибиз. Өзгөн деген кандай жер, алтайлансаң аламды таба албайсың андай жер. Жакшылыкка көп койгон үмүтү сонун өзгөндүн, бир алганда ток кылган ошол күрүчү сонун өзгөндүн. Өзгөнгө келип момундай жашарып кетип өзгөрдүм, өзгөргөнүн өзгөндүн өзүң келип өзгөрдүм. Андан өзгөнүндүн өзгөчө шаар болуп калганын келип мына коноктор элдин баарың атасын. Өзгөн ушул жерибиз, омен деп колду чапкыла макшаргача жашасын. Ошентип иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз баатырларына улуу мурасты калтырып кеткен ата-бабалардын арбагына багытталып Кур'ан окулду. Окулган кереметтүү Кур'ан аяттарынан пайда болгон улуу ажыр соопторду мына бүгүн ар бирибизден Кур'ан тилават, сооп үмүт этип турган, өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын, урук туугандарыбыздын, элибизден, журтубуздан дуа үмүттө болгон бардык рухтарга багыштадык. Алла субханаху ва таала ана өткөндөрүбүздү өз рахматына алсын. Алардын мына ушундай элибиздин биримдигине, ынтымагына эбегейсиз зор салым кошуп, ошолордун ушундай акылман сөздөрү менен, татнакай эмгек аракеттери менен мына элибиз өзүнүн мамлекеттүүлүгүн, улуттуулугун сактап, өнүп, өсүп келатат. Ошо ата-бабалардын бардыгынын урухтары Кур'ан сабабы жетип, разы болуп сүйүнүштү Кудай Таалам насип кылган болсун. Курултайга келген меймандарга маданият кызматкерлери тарабынан театрлаштырылган оюн зообуктар көрсөтүлдү. Өтө кооз жер экен. Ооба, ушул жерге эле конолу.
Өтөбүйтүккенге ыңгайлуу жакшы жайдык. Суусуна карасаң шараккан суусун. Ооба десеңер, балдар жүктү түшүрүп ушул жерге эле үйтүгели. Ошондой кылалы. Кана келгиле. Кана. Капырай. Кара кылач. Кош дайрасы шаркырап, кош жылдызы жаркырап, бетеге баскан белекен, бейиштен бүткөн жер экен. Асманы ачык кең экен, алтындан бүткөн жер экен. Капталдын гүлү аңкыган, карагат, кайың төр экен. О элим, кандай дейсиңер? Байкап көрүп, оболу макул дейсиңер? Ушул жерге эле конолу? Ora, ушул жерге эле конолу. Аш тойго болжол менен 5000ден ашуун жаран катышты. Андагылар мындай иш-чаранын болуп жатышы колдоого татыктуу деп эсептешти. Балам, күнчыгышта кылкылдаган Кытай, түштүгүндө Персия, Ооган, Туркия мамлекеттери жатат. Алар менен алака түзүп, достук байланышта болгон. Ал эми бул өз кентте жашаган бардык улуттардын башын бириктирип, ынтымакта бир туугандай болуп жашагыла. Хан ордону таза карма балам. Амин. Ал эми иш-чаранын уюштуруучуларына алкыштар айтылып, бата берилди. Демек курултай өз максатына жеткенин жашырышпады. Бул демилге көпчүлүктү кубандырды. Андыктан иш-чара мындан ары да улануусун каалагандар болду. Ошондой эле ушул жерде Сарттар урусунан, Токмоктон, Карабалтадан, Токтогулдан, Алайдан келип катышып олтурабыз. Улукбек Зулпукарович, Ормонов досума чоң ыраазычылык билдирем. Ушундан ары үлгүнү Карабагыш мен үчүн Карабагыш урусу үлгү көрсөттү. Биз дагы мындан утурлай да кыргыз элдин биримдигине, ынтымакка чакырып жүргөнү, ушундай нерселерди көрүп, өзүбүзгө үлгү алып, бул үлгүнү дагы мындан ары Кыргызстанга, жалпы биздин журтчулукка таратууга даярбыз. Улукбек Зулпукарович көрүнбөйт. Чоң рахмат сага. Бұл жерде жаңа эле бул ынтымак 40 уруунун бириккен ынтымак курултайы болду. Бул буга чейин биз 2008ден бери ушул ынтымак 3 канат Кыргыз эл биримдиги деген биз өзүбүздүн ушу ынтымак эмеси сол канаттын, оң канаттын ичкиликтин ынтымагын биз ушу дайыма сактап келгенге ушу элди ушу уюттап келе атабыз. Бул демилгени колдогондордун бири Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов. Ал өз сөзүндө ар бирибиз келечек буундарыбызга жакшы тарбия, татыктуу билим берүү менен өлкөбүздө конфессиялар аралык достукту бекемдеп, мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө, эли журтубуздун бакубаттуу жашоосу үчүн бардык күч-аракеттерибизди жумшайлы деп билдирди. Ошондуктан мындай иш-чаралар болуп турушу учурдун талабы деген пикирди карманат. Курултайдын аягында резолюция кайрылуу кабыл болушу жалпы кыргыз элинин ынтымагы ошол Ак форумунда акыркы учурларда ушундай бөлүп жаруунун аракет кылган күчтөр көбөйгөндүгү байкалып, буга байланыштуу биз ушул атайын бир чогулуп бир сүйлөшсөк ушул жерде өзгөнгө атайын 40 улуу кыргыздын бүт өкүлдөрүн чакырдык. Андан сырткары санжыра өзүбүздүн санжыра китебин чыгарган элек, ошол китепти дагы тапшырып белек кылып, ушундай бир өзгөндө ушундай эл бар, ушундай улуу бар. Негизги калк катары чакырган, ушундай өзүнүн ким экенин көрсөткөн бейпил жашоосуна тарыхка кайрылып, биз ушуну эске ала жүрсөк дайым деген негизги максатыбыз ушул. Жоопкерчиликтүү. Албетте кээ бир кишилер бар, бул уруга бөлүнгөн, бул туура эмес дегендер дагы бар. Ассамблеясы бирок азыркы шартта биз ушул кыргыз эл биримдиги сыяктуу 40 уруу кыргыз болуп гана бири-бирге турган убакыт келип калды да. Себеби мына Карабагыш уруусу Ысык көлдө бар, Тоңуз Тороодо бар, Жумгалда бар, Таласта бар, Аксыда бар, ушул баардыгын чакырып келгенибизде биригип калат да. Ошондой эле Кытай урусунда карасам, ассамблеяда Ысык көлдүн тегерегинде 40 уруунун бардык өкүлдөрү бар.
Biz şu janagı tündük küçük деген maселени жоюунун бирден бир жолу ушул биз bir Kırgız elimiz. Biz şu Kırgızstan'da yaşanan Kırgız elinin ıntımağını degenimiz bilgi alabız degen oy menен ушул işти кылабыз. Ойлойм biz мына элдердин маанайын көрдүңүздөр, келген коноктордун сүйлөгөн сөздөрүн угуп ойлоп атам, биз өзүбүз максатка жеттик деп ойлойм да. Ошо ассамблеяга кошконго АКШ дагы даяк. Жана командировкага кеткендигине атайын даярдаганбыз азыр бул жерде эмес, биз атайын сый конок кылган жери бар, ошол жерде отуруп биз ошол кабыл алабыз. Өзүнүн ошо туугандардын атынан, өзүнүн атынан ушу Карабагыш туугандарга чоң бир менин атымдан, менин туугандардын атынан мен ойлойм, салам айтып кой биз деп жанагы чоң саламын жолдоду. атайын мыйзам менен курултайдын ордун белгилеген болсок, ошондо бул пока кыргыз урууларынын курултайы болот. Эгерде ошол мыйзам менен биз бекитип алсак, кыргыз элинин курултайы болуш керек мындан кийин. Ойлойм, ошондо гана биз жалпы кыргызстандык жашаган элдердин баарынын биримдигине ынтымак жетише алабыз да. Конституцияда көрсөтүлгөн, бирок анын укуктары пока жазылып элек да, кана эмне кылынат деген. Ойлойм, атайын мыйзам менен муну кабыл алып беришибиз керекпиз. Ошондо гана так билет дагы кандай жолдо, эмне жолдо бүгүнкү күндө ар ким өзүбүз билгендей уюштуруп атабыз. Колубуздан келишинче ошо ынтымак болсун деп. Мыйзам менен бекитилгенден кийин ойлойм, бул өзүнүн периодичность өкмөттүн катышуусу менен болот. Бүгүн бул жерде бийликтин катышуусу жок. Эл өзү ушул жалпы карапайым элдин катышуусу менен иш болуп атат. Мен ойлойм, биз ушул ылдый жактан биригип баштасак, ошондон кийин барып ушул бийликтин дагы мындай иштерге чочулабай кача турган убак келет деп ойлойм. Жыйындын соңунда ар бир келген коноктор, өкүлдөр иш-чара боюнча өз ойлорун билдирип жатышты. Алардын катарында эл өкүлдөрү да өз пикирлерин билдиришти. Бүгүнкү курултай өз максатына жетти. Себеби дегенде көп айтылып келет да, ушунун эмне кереги бар, эмне себептен депчи. Бирок бүгүнкү курултайдагы, башка курултайлардагы акыркы мезгилде ынтымак деген урандын алдында өтүп атат да. Ошол бардык Кыргызстандагы бардык уруулардын делегаттары келип атат. Алар келип таанышып, өздөрүнүн сөзүн сүйлөп, элди ынтымакка чакырып, бөлүнбөгүлө деген сөздөрдү айтып кетип атышат. Ошондуктан мааниси чоң, мындай жаңы форматка өттү десек болот да. Карабагыш тууралуу азын-оолак айтып кетсек, оң канаттагы Адигене уруулук тобунун курамындагы теги байыркы уру Карабагыш өз алдынча уруу катары эскерилет. Адигене Муңгуш Тагай Баатыр менен бирге 30 уулдун балдары катары чагылдырылат. Уруу аталышы кыргыздардын эзелке тотемисттик ишенимдерине байланыштуу келип чыккан. Бул уруунун өкүлдөрү Каракулжа, Өзгөн, Сузак, Өзбекстандын Ханабат райондорунун аймактарынан байырлашат. Негизги уруктары Мурзакул, Чабасар, Абдырахман, Алымбек, Ажыбай, Бошотай, Шайбек, Мамын, Калматай, Жаныбек, Баштык Саты жана башкалар. Белгилей кетсек, Карабагыштар Санжырасы тууралуу кенен маалыматты камтыган 500 беттен ашуун турган китепти Султан Абдырахманов түзгөн. Бул китепти биз ушу кыргыз эл депутаты ушу Кыргыздын Семиктүү уулу Улукбек Зулпукарович Ормоновдун өтүнүчү менен ушу Карабагыш Санжырасын жазганга аракет жасадык. Мынаны өзүңүздөр көрдүңүздөр китепти. Бул китепте ушу Карабагыш атанын 9 уулунан тараган бүгүнкү күнгө чейин урпактары ичине кирген. Анан эң негизгиси бул китептин өзөгүн ушу мамлекетибизге бир түркүк болчу, уютку болчу. Анан мамлекетибизди бир жакшылыкка жетелей турган элдердин ынтымакчылыгынын биримдигинин бир уюткусу болсун деген ниет тилек менен биз жалпы ичинде жалгыз эле Карабагыштын эмес, жалпы Кыргыздын башын бириктирүүчү маселелердин баардыгын кошконбуз. Албетте муну китепти окуган адамдар, барактап көргөн адамдар, анан кеңирээк, тереңирээк таанышкан адамдар өздөрү баасын берет деп ойлойбуз. Тарыхчылардын изилдөөлөрү боюнча 15-18 кылымдын ичинде Теңир Тоого, Тянь-Шанга 6 айлык кыргыздардын көчүп келишинин жана алардын айланасында Теңир Тоолук эски уруулардын кыргыз элинин калыптануу жарыяны башталган. Жана бул доор кыргыз элинин өз алдынча саясий, социалдык жана этникалык өнүгүүсүн маанилүү этабы болгон. Теңир Тоодогу кыргыз эли эң башында 30 уул жана 10 уул болуп бөлүнүшкөн. Жана бул 15 кылымга туура келген. Кийинки кылымдын биринчи жарымында саясий, экономикалык, демографиялык
географиялык жана этникалык себептерден улам Монголстандын кыргыздар тарабынан ээлениши менен 30 уулдар оң канат жана сол канат болуп экиге ажыраган. 16-кылымда эле бир кыйла кыргыздар оң канат сол канатка бөлүнүшкөн. Деген менен кыргыздын биримдиги четтен бирөөлөр кол салганда билинип турган. Анткени дароо бирге калчу экен. Андыктан кыргыз санжырасында кыргыз элинин бабаларынан уламыш кептер көп айтылып келет. Мына ушинтип карабагыштар уюштурган иш-чара жогорку деңгээлде болуп өттү. Келген коноктордун маанайы көтөрөңкү болуп, өз тилектерин билдирип кетишти. Мындан арыда бул иш-чара уланаарына көпчүлүктүн үмүтү бар.